Финик менен сүттү бирге колдонуу жөтөлдү басаңдатууга жардам берет. Финиктин курамындагы пайдалуу заттар иммунитетти бекемдеп, организмге күч берип, ооруга каршы турууга жардам берет. Сүт болсо тамакты жумшартып, кычырданууну азайтат. Аны даярдоо үчүн 200 грамм сүттү жылытып, ага бир нече финикти биздин учурда 5 финик салышыбыз керек эле, бирок биз 9 финик салдык. Ошол себептен аябай таттуу болуп калды. 200 граммга 5 финик салсаңыз туура болот экен. Финикти салгандан кийин 10-15 минут кайнатасыз. Финиктер жумшарып, сүткө пайдалуу заттары сиңген соң балаңызга ичиресиз. Сүтүн бөлүп алып балаңызга ичиресиз дагы. Финигин өзүңүз жесеңиз же балдарыңызга жегизсеңиз болот. Бул бала үчүн дагы, эне үчүн дагы ден соолукка пайдалуу. Баса бул суусундукту күнүнө 2 маал, эртең менен жана кечке маал ичирсеңиз болот. Кааласаңыз 3 маал ичириңиз. Пайдалуу болот деп ишенем. Биздин учурда балабыздын ден соолугуна жардамы берди, жөтөлү азайды. Сизге дагы жардамы болот деп ишенебиз. Ден соолукта болуңуз.